Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Дамира Базарова, Садыровна, Геннадий Садыровичтин, Геннадий Базаровдун карындашы. Рахмат сизге келгениңиз үчүн. Мына өткөн жекшембиде Кочкордо эстелик ачылды. Чолпон деген чоң кинотеатр Геннадий Базаровдун атынан аталды. Ичи дагы фойеси жакшылап үймөтүлүктөр. Кандай болуп ушуларды уюштурдуңар? Силер уюштурдуңар да, макин болуп, Эми муну уюштурган себебибиз бул Гена акем өзүнүн жанагы таланты менен белгилүү болуп калды. Анан моральный жактан өзү аябай таза адам болду. Анан биз ошо иштерин ойлоп 80 жылдыктан өзүбүз деле ойлоп жүргөнбүз, ушундай бир жерди берет го депчи. Анан каза болуп кетти. Анан бул өтө эмет электе ошо Чолпон кинотеатрында 80 жылдыгын беришкен. Тосуп ошо акимдер тосуп жакшынакай өткөрүп беришкен. Анан бизде туугандар ушул жерде бар, бир туугандар чогуу болуп катышып ошо эметкенбиз да. Анан өзү ыраазы болуп калыптыр ошондо дагы. Анан ыраазы болуп келген Нарындан да 2 киши келди. Келип алар дагы Нарын областынан атактуу ардагери деген эмени тапшырып, Кочкордуку дагы атактуу Кочкордун ардагер инсаны деген эмени тапшырышканда, анан ошону көзөткөндөн кийин ошо Чолпон деген эме ылайыктуу болуп калды да. Өзлөрү да элдер да айтып калышты, ушул жер ушу Байкебиске эметип калса жакшы болот эле, могу жерде бош жер турат. Ушул жерге Байкебистин эмесине ошонун аты болсо деп ошондой идеялар ар кимден келди. Анан биз ошону ишке ашырыш үчүн тиги Кочкор акимине бир туугандардын атынан жаздык. Анан аякта бир ошо Кочкордун айыл өкмөтү бар экен, алардын ошо администрациянын эмелери бар экен, кишилери. Анан депутаттары кол коюш керек экен чечимге. Алар мунчукпай эле кол коюп берди, макул болуп. Өзүлөр атабызды да билген кишилер бар экен да. Ошончо кол коюп берди. Анан бияка келип, бияктан дагы өзүнүн бир эмелери бар экен, регламенттери. Аларга дагы кол койдуруп эметип алып барып бердик. Ошо чечимин кол койдуруп эметкенден кийин анан бир туугандар эметип анан скульпторду издедик, ылайыгын келип таптык, анан ошо менен туруп калды ошол эме. Скульптору Улан Туганбаевдин Туганбай Садыктын уулу экен, аны да бизге айтпайт. Мурункулар аябай скромный болгон да, мен момундай депчи, ошо бала 4 эмесин алып келди, эскизди үйгө. Ана ошону улуу эжебизди чакырып, ошону тандап, анан жанагы бүгүнкү коюлган эмени тандап ошого эметтик да. Сүрөтүн дагы карадык, сүрөттөрүн. Анан баягы жаш эмес, анан бул жеринде меңи бар эмес беле, өзүнүн мамамды жакшы көрчү аябай. Апабыз да анан ошо меңи калсын деп ошо сүрөттү тандадык да. Ошо биз ыраазы эле болдук, жакшы мындай как живойдой болуп калыптыр, мындай тирүү жүргөндөй сүрөтү жакшы чыгыптыр да. Ошондой. Анан ичин да жасаш керек деп калышты, эми бияктагы эме директор ичин да жасап койсо жакшы болот эле бу Байкебистин кирип келгенде деп. Анан ага чуркадык. Ошо аракетибиз текке кеткен жок. Биз ошо ыраазычылык билдиребиз, бизге ошо көмөктөш болуп Кочкор районунун жана администрациясы, жана депутаттары, местный депутаттар ошолор чечим чыгарып бизге көмөктөш болду. Ошолорго биз абдан биздин үй бүлө ошо бир туугандарыбыз барыбыз ошо Кочкор районунун эмелерине. Кимдер келип калбады эмеге? Жекшемби күнү Али Хамраев, ал киши да келип калды. Ал киши дагы ошо жана 7 пуля деген кино тартып известный болгон да. Анда Чрезвычайный комиссар деген ошону тарткан. Анан алда да биздин жана Чокморов биздин актер аткарган да. Жакшы биздин Камбарова менен. Анан ошондо ал кишиге да бир өзү Италияда жашайт экен. Анан бияка келип ошо бир иштер менен келаткан экен да, совпадение болуп калды да. Айтканда ошо жолдун узагына карабай мен барам деп туруп анан келди, кечигип барам депчи. Анан мейлдеп эметсек келген ошо бүткөндөн кийин келип калды да, элдер чыгып атканда. Жакшы болду. Анан ал киши дагы чогуу иштешип, чогуу эметкен экен, 80 жылдыгында дагы видеосу менен обращение кылып куттуктаган болчу. Келе алган эмес. Анан өткөндө дагы келип айтпадыбы, мен бул киши менен баягы биздин профессиябыз бир болгондуктан биз бири-бирибиз менен жакшы билебиз, сыйлашып жүрчүбүз. Анан
мен коштошкон эмесмин. Гена жив деп ошол жерден кыйкырбадыбы? Гена мен живой, сен Гена тирүүсүң живой деп тирүүсүндө мен бул киши менен коштошпой алгам. Для меня это он живой деп турмуш жеринен баары кыйкырышты го, Гена живой деп. Анан биз дагы ошо ыраазычылыгыбызды билдиребиз ал кишиге да. Анан Казакстандан да келип калды, жанагы киновед келип калыптыр. Ал киши, аял киши экен, рахмат ага дагы. Ал да өзүнүн эмесин айтты. Ошо алар да билет да, бул Гена акемдин Казакстанга, Средняя Азияга, Москвада, ар жакта, эки жактарына аты чыккан да бүт баары. Анан ошон үчүн баягы сыйлап келип, алар дагы угуп алып эле барабыз деп келип калганына биз дагы сүйүндүк ошо. Ушундай келип, ушундай биздин иш чарага ачылышына келип катышып, сөздөрүн сүйлөп, ыраазычылыгын билдирип кетти. Биз да аларга ыраазычылык билдирдик. Аябай жакшы болду да, ошо күнү күн да жакшы болуп берди. Анын астында эле күн жааган да Кочкорго, кичине кечинде шамал болуп турган. Анан баягы корктук да, эми алыстан келип аткан болсо, анан жаап калса үшүп калабы, эмне болот, кандай болот деп. Бул дагы чоң иш болгондон кийин аябай переживать этет экенсиң. Анан буюрса деп турганбыз. Анан жакшы эле бүттү. Кимдер барды? Аксакалдар, Аксакал, кинонун аксакалдары баары барышты. Жалисадан бектер. Ошол кишилер бар. Кинонун кишилери бар. Департаменттин жетекчиси акчы болду. Ачып берди. Рахмат айтабыз аларга. Жакшы ачып беришти, жакшы барып келишти, сөздөрүн айтышты, эстешти. Өзлөрү дагы ошо айтып атат, барып биз кино тартылып жүрүп, баягы суусап калышты да булар. Кино тартылбай калды. Труппа менен эч жакка чыкпай калды. Анан бир эме менен чогулашкан экен, келатып аябай сүйүндүк дейт, киного тартып бир съемкадан келаткандай болуп токтоп дейт, ушундай сүйүнүп аябай эметип келдик деп алар да ыраазычылыгын айтышты бизге, звонить этип. Ошо биз дагы тиги силердин атаңар Садыр Базаров партиялык кызматта иштеген. Ооба, партиялык кызматта Нарында, Жумгалда иштеген. Биринчи катчы болуп, Жумгалда райкомдун биринчи секретары болуп иштеген экен. Ат башыда иштептир, председатель эменин райисполкомдун председатели болуп биринчи. Анан Нарында да иштептир. Ал мен кичинекей кезимде бөлөк эмеде болуп калып, жакшы билбей калдым. Анан бирок Кочкордо дагы, Кочкор районунда отдел кадр болуп эмесинде иштеди көп жыл. Анан кийин Кочкор совхозунда дагы бир эме бар, ошол жерде директор болуп иштеп, анан пенсияга чыккан. Ошондой бир окуялар болгон экен, мындай бир саясий нерсе сыяктуу. Папам атабызга ал мурун эмеден иштеп жүргөндө болсо керек. Нарында. Эжем айтып берет да, ошо Нарында. Партиядан алып койгон, ошо туура эмес алынып калганда, бул туура эмес алынып калып, анан кийин партиядан кийин ошо таза иштеген да. Анан эмеде эле болбоптур баягы. Ошол убакта Гена экен Москвада окуп калыптыр, Светочкен биякта окуп калыптыр, анан кыйналышкан экен. Даже Гена экен айтчу, ошол жакта Москвада окуп жүргөндө, ошо Радыш Капурдун бир туугандары ошо кинематограф ошондо окуптур. Акира Куросаванын бир тууганы ошол жерде окуган экен. Даже Акира Вгикте окуптур. Анан дагы грузин окуган экен. Анан мен дейт, бешөөбүз доспуз дейт аябай. Анан кээде дейт баягы акчадан кыйналганда дейт, барып тиги эме кылабыз дейт. Кээ бир дворду шыпырабыз дейт. Шыпырып акча таап алабыз дейт. Анан тапкандан кийин дейт, ошол жакта Москвада грузин бир кафе, рестораны бар эле дейт да. Ошондо баягы акчалуу грузиндер келчү эле дейт. Анан биз баягы отурабыз дейт. Бир эле коньяк заказ кылабыз дейт, отурабыз жом дейт. Отуруп эметкенден тигилер келе баштайт дейт. Анан келгенден эмени официантканы чакырып коебуз дейт. Девушка, вот этот коньяк от нас тетиги столго берип койсоңуз депчи. Анан алып барып берет экен. Анан откуда десе, вон те вот молодые передали депчи. Они все красивые, мындай эметип турган кез экен да. Анан идемте деп чакырып алат экен. Анан ошону кармить этет дейт. Биз анан жана минтип буларын эметип ырдайт дейт. Грузинскийлар. Анан ошентип алардын дос болуп калабыз дейт. Бизди кармить этип коет дейт. Ошентип алардын дагы психологиясын үйрөнөбүз дейт. Кино тарткан эмелерин дейт. Анан ошентип алардын ошондой күндөр да болду дейт. Потому что папам иштебей калды да акча. Бирок ошо өзүнүн таланты менен. Эмне сүттүнбү, майдынбы планын аткарыш керек деп? Ошо улуу эжикем Светочкем ошондо ошо аткарылбай алганбы, ошол туура эмес эметип калган. Анан папам бирөөнү жааптыр да. Ошон уят болбосун деп мен деп койгон экен да. Ошондон анан эметип койду. Тилер өздөрү обкомдон айткан, мындай кылгыла деп. А кийин күнөөлүү болуп чыкканда
Телечепке чыга берген. Папам эметип калыптыр да. Папа Атабыз күнөөнүн баарын өзүнө алган ошо экен. өзүнө алып коюптур да, тиги кишини эметип. Анан ошондой болуп, ошо партиядан чыгарылып калган экен да, бирок кийин жазып, анан Горбачев учурунда кайра партияга восстановить этти. Анан ошо атабыз айтты, мына Кудайым бар экен, мен таза кишилем, эчтекем жок, эчтеке эметкен жокмун, кайра мени восстановить этти деп эметти. Анан кийин баягы Турдакын Усубалиевдин аял атасы каза болуп калбадыбы, теңдиктикте, анан бардык дейт. Барып ошондо туруптур да, анан басып барган жокмун деди папам. Мен басып барган жокмун, мен турсам, а киши өзү келди дагы, анан Садыр аксакал мени кечирип коюңуз деп кечирим сурады деп айтты. Өзү кечирим сурады дейт, анан ал бүттү, кетти, мейли деп ошентип койдум дейт. Кетти, ал кетти деп ошентип дейт. Өзү келип кечирим сурады. Потому что бияктан алды да. Ошондой болгон экен да. Ошол кезде бир аябай катуу эрежелер болуп, тим эле бир азыркыдай эмес да. Азыр тим ким гана эме кылган жок азыр. Ошондой болгон экен. Анан баягы 37-жылдагы бир баягы репрессия болгондо да камалгам дейт. Айтып берген да. Ошондо эң эле жашы мен болчумун. Чыңгыз Айтбаттын атасы менен анан кайсы бир жазуучулар да айтты. Мен эми эсимде жок, кичинекей эсимде айтып калды да. Ошондо бир Чыңгыз Айтбаттын атасы ошо ичим деп калды дейт. Ичим дегенде ошо бирөө мындай ак эме кийчи турбайбы, дамбал деп коебу мындай ич кийимдерди. Ошо кийим жок да, баягы ич кийим менен эле. Ошонусунан айырып дейт, ошону ичин таңып бир кичине бир сары май бар экен дейт бирөөдө. Ошону сыйпап туруп ошону таңып эметкенде ошо сары май жакшы кылган балам, сары майдан жеп жүр, сары майдын бул касиети күчтүү деп мага айтканда, окуп жүргөндө. Анан келген сайын мындай анда эмеде кафелерде эмелерде тиги мындай стакандарга жарым стакан сметана куюп койчу эле го. Анан папам атабыз келгенде күздө, анан жазда келчү, ысыкты көп көтөрө алчу эмес. Анан келгенде бу Кыргызстан гостиницасына токточу, кийин бу Ала тоого токтоп калды, Гена акем үйүнө жакын деп. Анан кийин Пишпек ачылды, Пишпекке токтоп калды. Анан бульвардан басчы да. Басып, анан ошол жерден жана Алы Токонбаевдер менен чогуу жүргөн экен. Касым Албайдын кудабыз болгон, Гена акем кайнатасы болгон экен. Анан менен аны көп эмелерди билет да, партийный иштеди. Ошол жерден чогулуп отуруп, учурашып, анан 3 күн жүрө эле кетип калчу. Анан кетеринде мага могу Сейил деген ресторан бар эмес беле, кафе. Ошол жерге алып барып, анан тамак алып берчү да мага. Алып берип, анан ошо эмеден ичирип койчу. Сен ичип ал муну депчи. Бул ички органдарга жакшы болот. Ачка жүрө өткөнсүң, чуркап эле депчи. Ошо айтып берчү да ошондой. Анан ошо чын эле экен да, ошо биздин балдар сары май жебейт. Азыр мына сары майдын баасы аябай эметип кымбаттап кетти, ошого карабай алып атышат. Сары майды эми билип атабыз биз баягы касиетинчи, жакшы экенинчи атак. Ошо улуулардын айтканы чын экен да. Булар жөн эле айтпайт экен да. Ансында атам дагы, мен мамам апабыз 10 классты бүтүп атканда, каза болду, экзамен берип атканда. Каза болду да. Анан кийин эле аны 10 бүтүп каза болгон эле, анан мен Гена акем колуна келип калдым да, бияка папам алып келди. Алып келип анан мына Баатыр деп койчу, мына карындашың алып келдим деп. Анда жаңы үйдү, могул советский московский үйдү жаңы алган. Анан ошондо айтты байкем, папа, сиз камсанабаңыз, мен Дамираны кийинтем, ичинтем, мен милдетин алам деп койду да. Анан спокойно, мен болду Баатырым деп анан кетип калган. Анан айткандай эле ошо кышкысын кышкы кийимдерин алып берет, жайкысын жайкы кийим алып берет, фестивалдар барганда кийимдерди алып келет. Анан бирок өзү башкача киши болчу да, байкемчи. Мындай уктап атканда эртең менен жастыгын бияна коюп койчу да. Жаңа кийим алып келсе деле, анан 8 март туулаңына обязательно гүл анан подарок коюп, анан дорогая сестренка любимая, это от меня, я тебя люблю деп койчу, твой брат деп, люблю деп ушундай жазып коюп койчу да. Анан эртең турсам эле подарок туруп калат да. Ушундай мындай необычный мамиле кылчу да. Бир күнү жаңы келгенден билбейсиң да, тиги Кочкордон келдим да, менен байкемдин жашоо турмушу бөлөк, өзү дагы башкача адам. Анан айтып калды, могу газ, мондай включишь, это ванна, муну мындай кыласың, муну баарын үйрөтүп атат да. Тиякта андай жок да, эме жок болчу. Жер тамда андай жок, мурун жок болчу да, баарыныкы одинаковый болчу да. Анан окууга шашып атып, жумуртка бышырдым да, завтрака. Анан биякта бир тряпка илинип турган, ошону алып туруп, өчүрөмдү алып коюп, тияка кирип комнатка келсем эле, тиги илип койгонум өрттөнүп атат, тряпка күйүп элечи.
жүрөгүм түшүп коркуп, байкем эмне болот да, анан ваннада суу набирать этип койчу летом такай суу болбой алып келип чачып ийдим. Анан чачсам тиги эмеси эрип калыптыр, тиги илген вешалка. Аны эмне кылам, анан чуркап түшүп алып эле тиги Толук байкемдин үйүнө бардым. Ылдый жака короосунда бир аки ташты көргөм да. Ошону алып келип анан тигини актап койдум, тиги тамга чейин карарып калды да. А тиги кетпей калды. Ошо менен сабагыма кетип калдым. Анан кечинде келбейм, коркуп атам да, эми урушат го депчи. А Гена байкем коркуптур, эми бул коркуп келбей коет го деп үйдө бир актербу эмеси бар болчу, оператору досу. Экөө күтүп туруптур, анан кеч келдим, эшикти ачсам эле экөө деп күлүп ичти да. Наоборот мен ойлогом да, урушат экенде, кандай билбедим да. Дамке деп эле минтип эле күйлүп, ну-ка улыбайся, ничего не эчтеке болгон жок деп элечи. Анан мен дагы эметип эле, ай, давай отур, расскажи, эмне кылып, эмне болду деп кайра менден сурап атпайбы, отуруп салыпчы. Ошентип айтып берсем, ну-ка посмотри дейт, карасам ошонун алып туруп, тигини алып чыгарып, кайра ошондой тагып коюптур. Посмотри, вот эчтеке болгон жок, не переживай деп койду. Ушундай сүйүндүрөм да. Эметип бир дагы мага замечание кылган жок. Сен мындай кийинесиң, сен мындай жүрөсүң деп бир дагы урушкан жок. Атамдай болчу. Кино жакка тарткан жокпу? Тартылып бирдеме кыла, катыштырып. Да, бир кино тартып аткан, жанагы көздүн карегин, ошо мамам апабыз каза болгондо ошо көздүн карегин тартты да. Ошону тартып атканда анан тиги бир кыз чуркап чыгыш керек экен да, жана агасын тосупчу. Же ошондо ана ошондо айтып калды, давай Дамираны тартып коелу, ошол эпизодко түшүп калсын десе болбой койду. Жок депчи. Өзү болбойт. Өзү такыр жолоткон жок кино жагына магачы. Анан биздин үйдүн жанында ар жака экинчи этажда тиги Болот Бешналиев байке жашачу, Болот байке аял. Анда биринчи аял аныкы түркменка болчу. Такая красивая женщина, жакшы. Анан жаңы үй алганда холодильник жок, эме жок да. Анан бирде мен ошо жака сүттөрдү ошо жака алып барып койчумун да, чуркап барып короосуна кирип, анан бир иниси бар эле, түркмен, жакшы иниси. Ал же бизге жеткирип келип берип койчу, звонить этсек, ошентип жүрдүм. Анан бир күн каникулдан келсем эле, папам айтып калды, тиги атабыз. Ай, сабактан келет эметет, тамагыңар эметет, эмне эчтеке? Алам деп койдум. Биринчи холодильник алды. Анан эми бул кайка отуруп сабак окуйт эми деп ошентип анан атабыз кухонный эме алып берди, менден болсун деп. Тиги кухонный гарнитур деп койчу эле, ошо комплектин алып берип койду. Жок дегенде бир жерге сабагын окусун, жерге отуруп. Мамамдын бир шырдак бир эле көлдөлөгүн алып келди, залда башка эчтеке жок. Анан бир күн келсем, өзү спальня алыптыр. Спальня өзү эметкенге. Анан бир күн дагы сабактан келсем, диван алып коюптур. Мен раскладушкада жатчумун, анда тайкемдики, маңдайыбызда тайкем жашачы. Аялы ошо эмеде иштечи, Академия наукта биология жагынан кандидат биологических наук болчу. Анан көп экспедиция чыкчу да, анан жакшынакай матрасы бар экен. Ошону алып келип, Дамке, вот матраска жатасың деп койду, мен ошого жатып жүрдүм да. Анан кийин все матрасты отдал. Тайкеме берип келдим, могу диванга жатасың деп диванды коюп берди. Ошентип эле анан жеңем үйлөнүп калышты, анан башка китеп койгонго алышты. Анан ошентип эле мен жеңем үйлөнгөндөн кийин анан мен турмушка чыгып кеттим, иштеп анан эметип калдым да, чыгып кеттим ошо. Атамдай эле мамиле кылды, бир жерден замечание кылып, же Макенге замечание кылып, мындай жашайсыңар, мунуңар жок, тигинде вообще он материалист эмес болчу да. Аябай мындай аз сүйлөчү, мындай бир жака барганда да мындай байкап, карап бар, неметип эметип турчу да, анан 2-3 сөз эле сүйлөп койчу да. Кыска эле, туугандар арасында деле ошондой болчу. Анан бир күн эмне биздикине келип калды, анда Макен МОД болчу, Москвада окуп жүргөн аспирантурага. Анан келип калган, эмне болуп калды, анан байке бияка эле отуруп жатып алың, сен бир комната үй, анан эметсем, ай, мен бир жерге тияка барат элем, элдерди. Аякта эмне бар деп койдум да, сен тикте отурмак белем, мне надо снимать кино. Мен Ош базарына барып элдерди карайын, психологияларын көрөйүн, эмелерин көрөйүн. Мне надо их изучать деп ошентип койду да, анан деп койгом. Ошентип айтчы да, сен карап отурмак белем деп ошентип анан мунчукпай калдым эметипчи. Көп жардам берди бизге. Макен тиякта окуп жүрдү. Аспирантурада бир эле иштеп жүрүп кылды да эмесин, наукасын. Анан бир күнү эшикте отурсам, бир такси токтоп калды. Андан бир актер менен эле түшүп калды. Анда мурун домашний эле эшикте балдарды ойнотуп жүргөм да, 2 баламды.
подъезд отырсам эле поехали деп калды. Анан я сейчас переоденусь десем, ничего, на такси поедешь, на такси приедешь, я заплачу депчи. Келип эле могу эмеге алып келип калды. Центральный почтамт бар го, ошого алып келип эле ичине кирип эле карточкасын алып чыгып эле жанагы акчаны буга мага ачтырып эле жанагы эме сберкнижкасын вот сестренку деп мага аякка салдырып, колума да акча карматып, анан ошентип берсе, тиги актер карап турат, мынтипчи, анан кийин кайра эмеге түш, это от меня подарок деди да. Вот пока макен тиякта, ну керектүүңдү эметип ал депчи. Ошентип анан кайра жеткирип, ошентип айттырбай эле билип турчу. Мындай. Бирок мен ошо байкеме 90-жылдар кыйналды да аябай. Жанагы Союз тарагандан кийин кино тартылбай калды, эметип калды. Анан анда деле биз жаңы эле бутуска туруп эле мен деле эме жок эметип жүргөм да. Анан кийин эметкенде мен деле мындай ушу байкеме акча берип коеюнчу, мындай мага бердиле деген ой вообще жок болуптур. Анан көзүнчө айттым бир күнү, байке мен ушу сизге анан папама акча деле бербептирмин депчи. Десем, деп коет мынтипчи. Анан ошол күнөөмдү өзүм неудобно сезип, күнөөлүү сезем деп. Анан макен айтып калат, мен сигарет анда сигарет чекчи да. Бир эле комуз деген сигарет чекчи. Анан баягы Союз учурунда Фигара деген одеколон бар эле мужской. Ошону эле эметчи да. Анан ошо мени жибергенде ошо Фигаранан кээде жок болуп калса алып келе койчу деп койчупу. Анан сигарет постоянно комуз чечинип келгенде билем да, чөнтөгүнөн тигинсин коет, платочигин коет. Ошону коюп баары все здесь деп анан чечинип, жуунуп, ушундай мындай таза кишини көргөн эмесмин. Таза болчу аябай. Анан ушундай киши болчу. Үйдү мен айттырбай эле экөөбүз жашачык да, байке жеңем үйлөнүп электе. Анан артисттер келип калчу, жана Умуралиев, Сейдакматова, эмелер келип калышчу. Анан келгенде айтып атпай, Гена, анда линолеум да үйлөрдүн ичини бар. Полуңарды эмне кылып жүрсүңөр? Биздики деле ошондой эле, анан биздики мындай жылтырабайт деп ошентип атпайбы? Но он с юмором, актер да. Биз дамки экөөбүз телевиз менен жалайбыз десем, мен уялып атпайбы? Байке ушинтип айтасыз десем. Это шутка деп коет. У меня юмора нету. Азыр ушу жашка келген. Вообще мен түз эле жүрө бериптирмин да. Юмор деген жок. Өзүмдө бирөөнү эметпей жүрө бериптирмин да. Кээде ушун эшикти ачканда үйүндө жүргөндө кээде жумуштан кетип калат да. Анан ачып ийсем эле бир күн ачсам эле мындай парик кийип алыптыр да. Он худой такой, мындай парик кийип алыптыр. Деп акырып ийдим да, парикти алып атат. Это я, дамки депчи, ушинтип. Кээде ушинтип эметчи да. Ушундай эмелер бар болчу. Өнөр жайында баян деген, сказка, искусство деген тартканда бүт баарын тартып өзү айтып берди эле. Артисттерди, комузчуларды, эмне театр, эмненин баарын тартып чоң фильм кылып. Кино жөнүндө бир да сөз болбой калыптыр деп. Ошондо да ошондо уккам ошо. Айтматов аябай күлгөн дейт ошондо. Силер кандайсыңар? Бирок тартып алабы? Уккам ошо Чыңгыз Айтматов дагы айтып берсе керек ошо. Ошо Саманчынын жолун тартып жүргөндө ошо биздин папамдын атасынын айылынан тартылыптыр. Ошондо бир чоң аталар да түшүп калды. Тиги Көчөрбай ата деген бар болчу. Ошол да түшүп калды. Жана солдат келтат дегенде элди чогултуптур да. Айылдын элдери. Ошондо ошол киши ошондо ошо айылдан тарткан дейт да. Тиги Шамшыдан дей ошо эмеден тартылыптыр деп айтышат да. Кошкордо. Ошо. Анан ошондо Чыңгыз Айтматовдор баары Бакен эже бүт баары барышканда кородо баягы апабыз тиги сүрөттөрү бар да, шырдак салып аларды барып үйүндөгүдөй эле барып бир комнатта орусча жасап койчу. Бир комнатта кыргызча жасап койчу. Энебиз чапабыз. Анан бу билчикен да байкемдин мындай характерине жараша, эмесине жараша тосуп алчу да. Анан эчтекени эмет замечание бар, үйүндө барып эле барып эркелеп эле кайра келип. Анан баягы апабыз өлгөндө аябай эметип жүрдү да. Анан көздүн караги дегенде ошо апабызга арнап жасаган дейт да. Анан кийин ата журт деп аталып калды да, кийин кайра ата журт болуп калды. Ошондой кинолорун ошо бир киносун тартып бүткөндө биринчи жолу үйгө барып, анан кинотеатрга бизге көргөзчү эле да, ата-энесине, бир туугандарына көргөзүп анан кетчү. Анан кино тартып жүргөндө ошо Каныбекте жана эмелер тартып жүргөндө чоң кеминден тартыптыр да. Анда атабыз барып келчи.
барып батасын беріп барчымын дейт, ошо тартып атыптыр. Айтып таң калган мен, ол тиги байкеңерде кыргызча билбейт экен десем, мен билбеген кыргызча сөздү билет экен, ошо жерден көрдүм дебеди. Ким айтты? Атабыз айтып атпайбы? Мен барсам, съемкасында болуп аткан жерине барсам, кыргызча мен билбеген сөздү билет экен. Мен бул орус экен деп орусча сүйлөйт деп эле жүрсөм, кыргызча жакшы билет экен деп сүйүнүп келген да. Ошондой. Акаса мен ойлогом, мен баары орусча бүтүп эле, мен кыргызча тиги бөлөк семьяда папам, мамамдын агасы багып 6-класска чейин. Ал семьяда өскөндө мени кыргызча берип коюптур да. Баары эле орус болуп кетти, бул кыргызча болсун депчи. Анан мен келип эле бияктан кыргызча, орусча сүйлөйт, мен кыргызча жооп берем. Мен кыргызча сүйлөйм, орусча жооп берет. Түшүнөм. Бирок баягы сөзүм кыргызча да. Аны ойлоп жүргөндө байкемде кыргызча мен үйрөттүм депчи. А көрсө бул өзү деле билет экен да. Бирок баягы ойлонгону баягы орусча окугандан кийин ойлогону бүт орусча да. Орусча ойлонот, орусча эметет да, ой жүгүртүүсүчү. Анан ошон үчүн баягы мындай бытовой темада дамке кандай деп мындай так бүт эле орусча сүйлөчү үйдөн деле. Анан Жана Саманчын жолун тартканда Чыңгыз Айтматов сунуштаптырды өзү, өз кийининде айтып берди го. Анан ой мен жаңы эле эмени бүтүп атсам, гекте десем, алдын ала барып Чыңгыз Айтматов анын курсовойлорун көрүптүр да. Анан ушул жигит жарайт го деп анан сунуштаган экен. Ошо жанагы курсовойун молитва деген тарткан экен да, бир 10 мүнөттүкчү. Ошолдо Чыңгыз Айтматовдун атасы дагы 17-жылда жана 37-жылда эмеге кетти да, ошону ойлосо керек деп койдук да. Видимо, ушу бала эметет го депчи. Анан ошону көрүп туруп анан барыптыр да. Ушу кинону сен тарт деп. Анан бул чоң кинону кантип тартам деп корком дейт. Анан ошо чыгып калганда анан москвалыктар аябай таң калыптыр да. Это кыргыздын керемети киргизге чуудо деп ошондон башталыптыр да. Ана ошондо ошол тарткандан кийин Бакен Кыдыкеевага ошондо народный артист СССР дегенди берген, ошондон берилген экен да. Ошондо баарына берип, Гена Аким эчтеке берилбептир. Жана атасы партиядан чыккан деген шылтоосу менен. Ошонун шылтоосу менен ким билет, биз эчтеке ал деле билбейт. Анан кээде баягы адамбыз да баягы ойлоносуң, эметесиң, анан кээде мындай отуруп калганда Дамке я одинокий деп калды да бир күнү. Мындай, мени никто не понимает. Даже отец не понимает дегендей болду. Силер түшүнбөйсүңөр дегендей болду да. Мага эметкен жок, башкаларына бияктан эметти да, общий айтты да, мени никто не понимает. Я одинокий деп. Анан көп мыслилары, көп мындай эмелери бар экен да. Ошолорду ишке ашырыш үчүн баягы кто-то должен же түшүнгөн киши болуш керек экен да. Анан ойлоп коем, бул трудности аябай эле мындай кечип өткөн экен да, байкемчи. Ошо мындай ичкилүүлүк болгон, ким билет кандай, мен өзүм оюмда бул эми жаш бала талантты эметип моментип чыгып атса деп, анан эмелеринде да көп эметип, кино бергенде дагы последний берип ушундай эметишкен да, тартылбай калган кинолорду эметишкен, ушундай кийин угуп жүрөм да. Анан эми баягы сказ об искусственном бул өзү правительство өзү берипти. Ушуну сен тартасың деп, ошондо тартканда, ошону билем да, өзлөрү заказы менен тартты. Анан кинолордун баягы Каныбекте баягы продолжениясы болуш керек экен, продолжениясы болбой калды деп кейди да. Буга канча мен эмем кетти, өмүрүм кетти деп айтты. Мунун продолжениясы канча эметти, муну биринчи бияка көргөш керек экен да. Алар жаккан жерин эметип, жакпаган жерин лентаны кестирип койчу экен. Анан айтты да, мында канча эмелерин кестирип койду, мен канча өмүрүмдү бердим, канча эметтим деп кестирип коюшту. Анан экинчисин кантип тартам дегендей болуп калды да, ошондой деп айтты да, өзүнүн оозунан уккам. Анан дагы баягы ошондой кейген эмелер бар экен. Аз эле калыптыр, 1 мүнөттөй калыптыр. Ошондой эмелер. Аябай көп кыйынчылыктары болгон, анан өткөн экен, ошолорду өзү жалгыз чечип, жалгыз эметти. Жанагы атасынын немеси дагы бир топ таасир кылды. Кийин дагы. Бирок балдар окружениясы жакшы болду, киночулар жакшы, ошолордун баары түшүнүп, баягы ынтымакта жүрүштү да булар, ынтымак жүрүп, ооба. Ошондой. Убактыбыз аяктап калды. Рахмат сизге. Дагы интервью кылып, дагы эстегениңерди бажыкым айтып бересиңер, кийин башка интервьюдан. Бизде конокто Дамира Базарова болду. Геннадий Базаров, белгилүү режиссер, Геннадий Базаровдун карындашы. Рахмат сиздерге чоң. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.